да тоңуп калган окшойт. Бар экен. Мына ушуну багып жеке ишкер болуп, өзүмдүн ушу балдарым жаштыгына байланыштуу таза тамактанып, өзүбүзгө да пайдалуу ушинтип ушул куртту бакканды баштадым. Буга биринчи баштаганда өздүк салым деп өзүбүздүн каражат менен бир 15 миңдей бетонго, шагылга, ташка, анан күйөөм өзү строитель болгон үчүн өзүбүздүн бюджеттен ошол яманы жасадык. Мен сатып алганым эми бул ошо курт болду. 15 миңдик эми калифорнийский червин алып келип ошону таштаганмын. Ал 3 айда уже результат болду, жеп берип 9 ай дегенде уже саттым. Пайдасыны 10 эседен ашык көрдүм. Пайдасы жакшы болду. Өзүнүн каражатыны кайрат эме кылып алды, актады да. Муну мен интернеттен эле көрүп жүргөнмүн. Анан ошол Райхан эжеден информация алып келгенмин, бакканга чейинчи. Кантип багат, баягы баккан жерини көрдүм, ямасыны алып келип, булга кыскасы темир, таш, бакалашка, клёнкадан башканын баары калдыктар, тамак ашта арчыган картошка, пияз, ошол бүт тамак аш калдыктарын таштайбыз. Ошонун жеп, ушундай таза продукция чыгарып берет. Мынаны уже баягындай кызыккандарга деп бөлүп койгонмун. Муну 1 килограмм, 5 килограмм дегендерге ушинтип салып беребиз, мына ушундайча. Мына жерде бар экен. 1 жылдай болуп калды. Жылдыз эжемден алганбыз. Алып эле 1 мешоктой алып келип, ушуга салганбыз. 1 жылда жейилип бүткөн мына азыр сыртына чыгарып койдум. Топурагы, биогумуз даяры. Чыгарганда ана мешокто көрсөңүздөр болот. Азыр элге ушуларды даярдап койдук. Мешокторду. Килограмм 30 сомдон сатылып атат. 30 сомдон? Ооба, 1 килограмм. Мына курту менен 300-250 ошондой ар кылды. Алганына жараша. Көбүрөөк алса 200 сомдон да беришип атат. Ошол 1 жылда бул утуру жей берет экен, биогумуз бул жумасына өздөн өзү көбөйөт экен да. Көчөттөргө сала турган болсо ушул бир чакан алып келип төгүп, ушинтип эле салып коесуздар. Күздө салса жакшы болот. Кышы менен кар жайт, күн чыгып эригенде бул мына сироптору мына тамырларына барат. Мына жанына салган себеби бул мына жоондойт да, дарактын эмесичи, көлөмү. Ана муну жайып деле салса болот. Мынантип жайып койсо, мына тамырларына барат да, бул тамыр эми кеткен да, бул 5-6 жылдык көчөттөр. Анан эми жаңы эккен көчөттөргө сөзсүз астына салыныш керек. Бир катуу жок да, берде биогумуз. Берге салынган. Мына салынган жер уже билинип турат. Көрдүңүзбү? Мына жумшак. Мына жөн эле казылып атат. Эми бардык үй бакса деп ойлоймунчу. Ушул ар бир үйдө болуш керек экен да бул нерсечи. Мына гүлдөргө колдонот экенсиң, помидор, бадыраң, мына дарактарга салсаң болот экен. Bunun öte payda jagı жакшы экен. Ошо бардык үй бакса деп эме ниет кылып атамын. Уже кызыккандар көп болуп атат, дагы уже мындан бияка бир 10% элдер уже билип калышты.